Мен Алға айлы өкмөттүн башчысы Адыканов Жыргалбек Рахманович. Бизде бүгүнкү күндө Алға айлы өкмөтүндө 10.700 адам жашайт. Бизде азыркы жагдайга байланыштуу бүгүн бизде райондук айыл чарба департаменти менен биргеликте ушул жазгы талаа жумуштарыны аткарылышы жана даярдыктар боюнча эл менен жыйын өткөрдүк. Өтө жакшы жогорку деңгээлде өттү. Ар кандай сунуштар, суроолор, жооптор болду. Азыркы күндө бизде суу боюнча Кудайга шүгүр көйгөй жок. Элдер тараптан чыгып ушул ички арыктар бизде жалпы Алга айлы өкмөтүнөн 23 километр ички арык болсо, ошол ички арыктар чабылууда, иш токтогон жок, уланууда азыркы күнгө чейин. Анан биздин ушул президентибиз Садыр Нуркожоевич ушул президентибиз баштаган министрликтерге мен терең ыраазычылык билдирем. Себеби биздин ушул Алга Жаркотон СПАнын ошо жер каналды бетондоого планга киргизишип, ошол боюнча дагы ишке ашаарын билдиришти бүгүн айыл чарба департаменттен. Ага дагы биз өтө элибиз ыраазы болуп турат. Дан айтып кетчү нерсе ушул бизде быйылкы жылда ушул жаз эрте келгенде байланыштуу суу талаш тартыш болот дегенден ушул эрте жаз келип, элдер дагы эрте козголуп, иштерди эрте улантууда. Эми өзүңүздөр көрдүңүздөр, бизде кыш начар болду. Эртең суу кыйын болот. Арыктарды чаппасак суу жеткире албайбыз. Ошого сыралык мына элдерге дагы жерлерде түшүндүрүштөр жүргүзүп, эгер эртең арыгыңар чаппасаңар, ошол дыйканчылар бар, ошол картага суу бербей эле коюңуздар. Биз райондук жетекчилерге дагы айдарасыз жеткизип коюшубуз керек. Сиздерге ушул суу бербей атат деп барганда, ушул арыгыңды чабалам деген бир саясат менен иш жүргүзүшүбүз керек болду да. Себеби неме болот. Шуну менен Калмен өкмөтүгө кайрылып не койду. Полну аркын экичи кайсы дарак эгилген да. Булар алынып атат. Кайрылып койсоңуздар кийин неме коюп. Отурларым госактаган болсоңуз, каналганча. Канал Калмендик эмес, биздики. Бир жолу предупреждение кылып, баягы өздөрү эккендер бар го, анан баш жагыдагы айттык. Эми адамгерчилик элесилер эктиңер бак. Bir жолу kesip алганда, кийинкисini биз калаган пайтта kesip алып таштайбыз, башка эч кимден сурабайбыз. Сурабайбыз. Права бар да уже, биздики болгондон кийин калаганда өкмөткө кайрылып койсоңуздар кийин жагдар болот. Ел баратта бар. Өкмөт колунда кат бар. Бир өкмөтү жаңы болуп туруп, бул билбейм канча 30.000 сомдук ошол жерде немени кылып, баягы сот фонду жапканы 50.000 сомдук. 50.000 сомдук. Өкмөтүгө барышкан экен келди, өкмөтү дагы анан кагазды көрсөттүгүндө болду, сиздер практик. Баткенде барып ошол мыйзамдуулугуну көрсөтүп, ана менин кагазым бар деди. Биринчини кесип алган, экинчисини не кылып, сотфонду жабыш үчүн баяктар баары кайрылып мен бардым. Onu любой пайтта алып ташташка болду. Баягы неме болсо эле уже алынат ол. Алынып атат уже башталды. Дагы суроо баягы канал бетон башталып турганда вообще эле тазаланат. Arık özü tolup kaldı. Azı sıkpay kaldı. Bursa'da. Yerden değil, özü kıyım. 200-300 bin yavuzda, yerden diyaba 150 bin zorba yığamış. Şu proyektini çözdürüp aldı. Ötken yılda sudun yetkili beri boyunca 2021 yılı elden 670-20 akça çoğulap, jana başka satılardan akça çöptü 725.150 so'm üme tüzgönmüz, plan tüzgönmüz, akça çöptü. Ondan keyin bayağı yıldan 18 yıldan beri 19 yıl bizge ötken desek. 19 yıldan beri bayağı da öndürülgen akçalardan 647.000 akça çöp degen plan kılağızdağı. Bir yılga 1.372.584 so'm SPA'nın budjetini öz bekitkenmiz, karaganmiz. Bulardan atkarılışı, yani misal için, oşonun bir negizide biraz akça boyunca emek keteyli. Kança bekitkensiz? 1.374 so'm. eski karzlar mı? Eski karzlar mı? Bir yılda 670 bin. 678 bin 920 so'm akça düşöt. 46 bin bayağıda mazardan, canlıda böyle satudan düşöttür, 725 bin koygan, düşüp kalsa de. Kalgan bayağı 647 bin gelecekte bayağı hakimlerin ne deyim ki öndürülüyor kalgan karzlardı, planga şontup koşup. Bunu inmek işletiriz degemiz.
157.792 сом райондық ватқозға суға ақыға береміз дедік. 525.973 сом, 228.000 мына 21 жыл үшін еңбек ақы бекітілген. Бухгалтер, гидротехник, демеге, директорге. 228.000. Өткенгі ескі жылдан бері шул берілбей қалған ақша қаражаттары бар. Шулардан толық берілбейді, қап кетеді әр жылы. Ошондан мисал үшін түсін іштегенде 23 мың іштеген дағылы береді. Шулар қошқанда 525.900 бұларға береміз дегенбіз. Административтік әдік шығындарға да 5.400 бекіткенбіз. Канцелярлық товар алағызда 5.000 бекіткенбіз. Мынау емелерге, мұраптарға, шақ мұраптарға 150.000 бекіткенбіз. Бұларына ескі жылдардан бері келатқан 226.317 сом ақшасы бар. Оларды қосып 376 бұларға береміз дегенбіз. 70.000 каналдарды ремонтыға бекіткенбіз. 53.000 бағы транспорттық шығым, суға қарағанға транспорт шығым, ГСМ, майлоочу майларға бекіткенбіз. Артүрді расходтарда 8.000 бекіткенбіз. 20.000 бағы чрезвычайный ситуация бір қырдал болса деп 20.000 оға қаралған. 10.000 сом резервный фондқа деп бекіткенбіз. 10.000 сом сыйлықтар берілет деп бекіткенбіз. Соцфондқа 101.432 сом бекіткенбіз. Себебі 39.000, 40.000 мына жыл ішінде есептеледі дағы, ескі жылдан 62 қарсы қалып отқан 20 жылдан. Ошоға бекті 101.432 сом оға қаралғанбыз. Мына шу айлық жазып отқандардың 24.870 сом подоходын алушыға тартылған алуқтар. Бұға бекіткенбіз. Анан екі ақа барсы деп сапардық жылға 5.000 бекіткенбіз. Бардығы 1.372.584 сом шұнтып бюджетті бекітіп сартар шағын. Ошолардан атқарылған енді. Бюджеттің атқарылышы бойынша 1.372.589 сомдордыға 819.925 сом ақша түшті. Мұнан зарплатаға 228 бекіткенде 200.000 шул есептеп айлық жаздық. Себебі баяғы соцфонд тазайтамыз деп азырақ жазылды, оның нюанстарынан айтты. Канцтоварға 5.000 бекіткенде канцтоварға іштеткен жоқ 21 жыл. Мұраптарға 150.000 толық берді. Ремонтқа 70.000 бекіткенде 20.460 сом ремонтқа іштетілді. Бір общий бюджеттің 29% түзіп отыр. Транспорт расходқа 55.960 сом іштетілді. Бензин, күйші майларға. Баяғы 8.000 бекіткен іштетілген жоқ. Райватқозға белгіленген пулыс толық берілді. 157.000. Соцфондқа 39.000 толық төленіп, қаржылдан дағын 34.000 төленіп, аз күнге 24.000 қалды. Подоход налогты толық төледік. Командировка сатқан ешкім командировка шығымға ақшаған жоқ. Резервный фондқа бөлінген жоқ, іштетілген жоқ. Табыл қыстарға іштетілген жоқ. Сыйлықтар ешкімге берілген жоқ. Сол ақша сондай тұрады. 297.970 сом былтырғы қарыздардан 65.000 берілді. Мұраптарға былтырғы қарыздан 21.000 берілді. Бардығы общий бюджеттің атқарылышы 819.915 сом түсіп, 59-70% бюджет атқарылды. Емін түшкен ақшалардың емесін, сартталышын. 819.915 сом ақшадан 305.074 сом, 57%. Мұна жетекшіліктің айлыға берілді. 73.400 сом, 9% соцфондқа төленді. 148.200 сом, 18% райватқозға төленді. 33.565 сом налогқа төленді. Себебі ескі қарыз қосылып, жаңызымен 4% түзет бұл. Мұраптарға 163.226 сом айлық төленді. Бұл 20% түзет. Транспортты расходқа 55.960 сом, 7% түзеткен общий расходтар. Ремонтқа бензин бағы күйші майымен қосылып 25.130 сом сатталды. Бұл 3% түзіп өтеді. Бардығы болып шул 8-19 мақсат шынтып жұмшады. Негізінен есептегенде 37%, 57% зарплатаға мұраттар мемерге, 18% ватқозға, 4% налогқа, 9% соцфондқа,
Бардығы 88% баяғы бюджеттік төлемдерге обязательно төлемдерге кетті. Қалған 7% ГСМ, қалған 6% әртүрлі шығындарға іштеді. Сол 30 мың айлық жазылған, жыл ішінде 13.477 сом ақша. Назаров Пешевай 14 мың алды. Назаров жаңа чек іштеген бойынша 23 мың алды. Алтықалы Күмірқамылды есік айлық жүрткеш 14 жылдан бері, шуар 9 мың берді. Ашылықты деген бұлан шыл 14 жылдан бері қалған айлығын 8.270 сомға береді. Саматов Басан 36.270 сом айлық жазған екен, 36.270 сом алды, толық. Сулайманов Раушан 28.560 сом, 5 жылдан бері қошып алған burada іштеген. Сулайманов Тойчы деген, burada іштеген, 7.400 сом алды. Келеге кәй, шыл 18 іштеген екен, 4.400 сом алды. Хамидов Еминжан, бұлан 19 іштеген айлығын, 4.000 сом алды. Muratcan Ulu Şahır, 18 мың айлық жазған 2 мың айлығы. Барлығы 163.226 сом зарплата ашылады. Burada işlegенler, az işlegенler etki болып buna Sıkparlı жетекшілігінің қарызы бар. Söz fonda Мыналы менде мындай сұрау бар да, азыр барлығы электрондошып кетті. Налог төлөгөндө реквизитиңиздер барбы мындай банкта эсеп, ошондо терминалдар менен эле үйгө жыйбай эле келип туруп адамдар өзү төлөп кете турган шарт түзө алыңыздарбы деген суроо. Жок. Анан акчаны ким алат, картта же банкта эсебиңиздер барбы деп. Банкта эсебиңиздер гидротехник менен ушу айына директор Жеңилдиктер бар. Жаңылык маалымат иретин айтып коеюн. Кече бизде Баткен облусунда бизде жаңы чек айылы чегара статусуга кирбей калганына байланыштуу кече биз сунуш бергенбиз. Жаңы чектин элин арзыга негиз районго облуска сунуш берип, кече айыл өкмөттөр барып райондо презентация бердик. Биздин жаңы чек биринчи очутта жактырылып өткөрүлдү. Кудай буйруса жаңы чек дагы биздин чегара менен кирип, яны салык башка метелерин бошотулат, кудай буйруса. Бизде алга адыр чукуркуштак жаңы чек. Шура менен шакшак толбой кирбейт. Şunu canlı çek daha kirip ya pensiya пособия дегендей кошулат. Азыл боюнча сиздер айыл өкмөттөн баягы айтып кетти, СПАдан 70 мың акча алсайт экен. Эгерде баягындай электрондуу системада иш жүргүзсөк, буга дагы көп акча каражат карасак болот. Аны айыл өкмөттөн дагы кошумча кылып туруп, буну колдо чабаш кыйын чындыгында элечи. Bir 200-300 мың тегерегде карап туруп, тегерегде депутаттардан отурат. Эгер айыл өкмөттөн не болсо, депутаттар бизден кара берсе, биз дагы не кылып. Эми баягы Турсун ака бул жерде туура эмес айтып кетти. Бул СПА биз частный, биз эч кимге баш ийбейбиз, эч кимди карабайбыз деген сөз туура эмес. Бардыгыбыз мамлекеттин мыйзамына, мамлекетке баш ийебиз. Эгер сиздер биз өзүбүзчө ошондой десеңиздер, ондо жаңылышасыздар, туруса. Ондо дагы 22 эске алсаңыздар, bizde Halmon ayıl hökümetinin жерleri var. Alga çeyin kegen, bирок kança jaran bizdin algan su menен, alga жактан сыпан суу пайдаланат. Ошолор менен дагы келишимди түзүңүздөр. Келишимди олор менен бербей коюшка айла жок, беребиз. Себеби бардыгы ушул алганын эли, түшүмү дагы, башкасы дагы ушул алганын элинин жашоо шартын жакшыртканга, бул салгыга, ошондуктан ошолордун келишимди өзүндө жобомузда да карап туруп, Yanında 1,5 есе, 2 есе, kelişimde Oşonun inventarizasyon kılыңızlar. Halmon bazardan başlap beri her bir vulkanizatsiya, her bir magazin bizde her biri bolsun bay turbada, je bolsun har kanday bagıtta su içet. Oşonun kelişimde tüzüp ne kısanız. Suudun jetsizligi emniden kelip çıgat. Jarkın akan burun köktön beri iştegensiz. Bir ele oşol Arakan malaslasam Oşol жерде bir kuğurdan kelip durup, bardığı oşol su takaganda, hazır her kim özüçe kuğur açılgan. Sizde de SPA'nın özünüzlerдің kança mıyzamlı kuğurumuzlar var, kança mıyzamsız kuğurumuzlar var. Oşolu karap durup, eğer mıyzamsız kuğurlar olsa, oşolordu japtırın da kuğurunu sanına azaytış gerek. Sebebi, her bir özüçe kuğur açılgan. Kuğur açılgandan keyin, конечно, ылдыңкы айылдарга суу жетип келбейт. Суудун башыдагылар да сууду пайдаланып турат да. Ошондой куурларды азайтып, тартипке келтиришибиз керек.
Анан элдерге кошумча айтымда жаз бизде эрте келип атат. Эртерээк козголуп, элге дагы түшүндүрүп, арыктарды чыгарып, эртерээк даярдыктарды көрүшүбүз керек. Менде дагы сунуш кошумча ушул, эгер кошумча болуп калса, урматтуу тургандар, уруксат берсеңер бир эки ошо деп коеюн. Мен до конца силерди угайын дедим да, себеби бардык жерде быйылгы чогулушка айыл өкмөт өзүнүн командасы катышпаса мен катышпайм чогулушка депчи. Аны айыл өкмөтүңөр до конца катышып өзү баягы совет даярдаш керек болсо комиссия түзүпчү. Арыктарды көрүп чыгыш керек, камчылыктарды аныкташ керек. Мына биздин ишенген райондогу белгилүү бухгалтерлардын бири полный анализдарды кылып туруп, заранее бир ай мурда адамдарга жеткириш керек маалыматтычы. Биринчи мүчөлөргө жолдор килип коюш керек да, бүгүн чогулуштапчы. Чоң залда көп адам болсо биз сүйүнүшүбүз керек да. Себеби азыркы СПА жана айтып атат, бул общественный организация дегенде бир жагы туура, экинчи жагы общественный организация болсо, өкмөт мисалы үчүн башкаруу органы болгону менен как үлүшү бар киши, как суудан пайдалануучу катары, бул как бүчө катары да. Бу жерде общественный организация анда болуш керек, бир болуш керек. А мыйзамда жазылган, аралашпаш керек депчи. А бирок как мүчө катары бул катышканга акылуу и обязан да. Себеби эл биздики, жакшыбы, жаманбы, эл биздики да. Анан заодно айтып кетейин, 2021 жыл боюнча райондо жыйынтыгы чыгарылды, облуста чыгарылды, республикада чыгарылды. Азыр ар бир айыл өкмөт, ар бир мекеме уюм кешинде телевизордо көрсөңөр, даже статистика башкармага эмесин чыгарып, жылдын жыйынтыгына плюс-минусун айтып атат да. СПАнын мыйзамы боюнча силердин эмегер как шарттуу башка 3 район, шаар болгон болсо район биринчиликти алды. Бул жакшы. Мисалы үчүн силердин айыл өкмөтүнүн бардыгы салым бар да. Айыл чарбасы боюнча да кече 4-февралда Бишкекте ошол жыйынтык чыгарылып, кадам боюнча жакшы эле. Салыштырмалуу болот да булчу. Анан жаздык талаа жумуштары боюнча айтып кетейин. Өкмөттүн айтып кетти. Бул дүйнө жүзү боюнча эле глобалдык изменение температуры деп туруп, жылдан жылга мөңгүлөр азайып атат. Жаан чашын аз болуп атат. Мен кечинде Шведияга барып келдим да. Кеч бир поручение болуп туруп, карды көргөнү. Баягы күрүткү болгон жер бир тизеге келип турат, бирок жылдага караганда эми аз да. Кар аз. Значит, асат калыс. Жылдан жылга суу тартыштыгы болушу мүмкүн. Ошондуктан жазга эртерээк даярданыш. Каналда кече суу токтотулду. Нургазиев каналында. Мен жок, бүгүн мен келем дедим да, 5 жерге токтодук да. Адамдар силерге караганда активный. Кече чогулушкан бир 150 адам катышты. Анан бүгүн 5 жерде ушул арыкты алып, арыктарды чалып, таштарды механизация кылып. Ошол баардык элге жеткиргиле. Суу токтой деген. Суу токтоп бүгүн жума. Bir cuma. Bir cumadan keyin su karab turup kim arık çapkan bolsa su berilет. O çeyin su, ошол сууну нем арыкты чыгарып калайын депчи. Буга чейин сууну эркин койдук. Бесплатно эркин, ватказды сууну байлабайсың, неме тоскоосун бергиле, адамдар дарактарды сугарып алсын, бедени сугарсын, күздүк эгиндерди сугарып алсын. Эртеге күн ысып кетсе, суу да азайган болсо кыйналып калбайын. Жаздык талаа жумуштары боюнча, значит, үрөн маселеси, айыл чарба министрлиги уже маселени коюп, азырда эртең менен мен сизге жөнөттүм, айыл чарба группасыгачы, үрөн боюнча, удобрение боюнча, ГСМ боюнчачы, бул маселе чечилип атат. Ошо президенттин, министрлер кабинетинин төрагасынын, министрдин көзөмөлүндө. Кече активде дагы мен чыгып айттым. Анан баягы реабилитация боюнча алдын ала силер эме кылып атасыңар, өткөндө ошол президент келгенде немеде айтылган бул стадиондо. Онан кийин ал кишинин атынан биздин министр келди дагы, ошол Нургазиев каналын башынан акырга чейин көрсөттүк. Ал жакта Дүргөн каналын көрсөттүк. Исбайрам системасында канал, Кожокайыр каналдарды көрсөтүп, анан жакында миссия келди дагы. Анда Улукбек Мариев премьер-министр. Головнойдон баштап көрсөттүк да. Анан миссия ошол одобрить этип азыр Эр-1 каналында суу башталды, деме, курулуш иштери башталды. Азыр мына Алга каналы, БСР, анан Нургазиев каналынын наращивание боюнча
долбоорлор кайтадан каралып даярдалып атат. Азыр Владимир айтып атпайбы? Мурда 116 беле, 116 миллион сом, азыр 167 миллион сомго чыгып атат да. Onun cevabını единственно силерде Кыргызстанда ички чарбалык каналдардын реабилитациясы болуп атат да. Оңдолбойчу. Кыргызстан баштады былтыр 42 миллиондук. Бул боюнча дагы аракет кылып неме кылышыбыз керек. Изденүү болуп атат, өкмөт тарабынан, биз тараптанчы. Керек болсо инвесторлор таап болсо дагычы. Анан келишимдин негизинде иштеш керек деп жакшы, бул да современный суроо. Канча суу пайдалануучу болгон болсо, ар бир суу пайдалануучу менен келишимди түзүп, мойнуга баягыны колду койдуруп, бул жоопкерчилик да. Анан ошондо баягы төлөбөгөндөр жок болот да. Төлөбөгөндөрдүн тизмеси буга чейин даярданыш керек эле. Көчөлөргө кириш керек эле. Ошон ар бир депутаттын, өкмөт баш бардыгы колунда болуш керек эле. Уяткарып өзүнчө чарасын көрүш керек. Воздействиелеш керек. Мына труба боюнча бир катар мониторинг жасап коюш керек, ревизия кылып. Бул эми баягы Кожо Нургазиев каналын баштагы турбалар канча чаркып пайда, канча турба, канча. Анан район боюнча баягы долбоордун эмелери бүткөндөн кийин буюрса жакшы пландар бар. Мисалы үчүн азыр Кожо Кайыр каналы реабилитация болуп атат, 200 миллион сомдук. Исмет Какыр деген болуп атат. Анан Бүргөн жактагы Бүргөн магистралдык каналы боюнча проект болуп атат. Анан өзүбүзчө эме кылып атабыз. Кадамжай районунун Кыргызстандын бул резерви. Ошол Бурганинский массив, Кальмионский массив деп коебуз. Где-то 18 000, 15 000 гектар жер бар да. Келечекте второй очередь, ташын канал бүтүп калган болсо, керек болсо алганын үстүндөгү Кальмион, Кыргызстан үстүндөгү жерлерде освоение болот. Бул силер менен биздин балдардын келечеги. Нар жакта Исфайрандан келе турган каналдын долбоорлору бар да. Муну ошол долбоор кылыш керек деп туруп, Исфайрандагы буруп, БСИларды кылыш керек. Көп облустарда, көп райондордун, даже Өзбекстанда. Аябай БСИлар көп да. Менин маалыматым боюнча баягы Язаванга 35 миллион кубтук БСИ куруп атат дейт азырчы. Ол кайсы расчет кылып атат? Ошого беспокойство кылгандан жакшы. Азыр биздин дагы БСИ бүтүп калса, Куда калса силерге алгага жардам болот да. Алдыга аракет кыла берсек, жакшы эле болот. Анан силерге айтып кетейин дегеним баягы 309 токтом боюнча кичине түшүнүп берип кетейин да. Бул эми 1996 жылы Кыргызстанда агрардык жана жер реформасы болгон да. Ошондо мисалы үчүн 100 гектар жер болсо, ошонун 75 гектарына элге үлүш катары бергенбиз. Ошо үлүшү менен заниматься этиш керек. Ал эми калган 25 гектарга бул мамлекеттик фонд болуп калган. Бул мисалы үчүн гоз заказ бере турган. Мисалы үчүн жана айтпай кеттим. Азык-түлүк коопсуздугун карап туруп, мисалы буудай керекпи? Ошо буудайга май керекпи? Май өсүмдүктөрүн эккенге бере турган жерлер да. Анан ошону түшүнүшпөй эле адамдар ошо мамлекет Айыл чарба министрлиги алып койду экен, департамент алып койду деген сөздөр да. Ол мисалы үчүн алып туруп, район боюнча биз примерно тактап чыктык. 8001 гектар болсо, ошонун баарын тактап чыктык да. Тактап эми эртең жобо чыккандан кийин ошонун негизинде кимден заявка түшкөн болсо беребиз. Анан дагы бир неме. Сапаттуу кондицион үрөн болбосо бул талашып өлүп койт. Билесиңер да. Сапаттуу асыл тукум мал болбосо мал чарбасы өлүп койт. Бүтүн мачек сыйлар, уйлар, койлор болчу. Ошол максатта болуп атат да. Эгерде кооператив түзүлбөсө, селооборот болбойт. Жердин күрдүүлүгү оңолбойт деген эме болуп атат да. Ошондуктан көпчүлүк ал колдоп атат. Ошондуктан ар бир жерде адамдардын түшүнүгүнү сунушун алып туруп, жобо чыгарабыз деп туруп, ушу бир жуманын ичинде жобо да чыгат дагы. Бул немеде Кудай кааласа багытта иштейбиз. Анан баягы социальный незащищенный адамдарга карабай айтат, ал туура эмес. 2007 жылдагы Кыргызстан өкмөтүнүн токтомунда жобосу жазылган. Биринчи 20% жерде баягы колу жука андай жерге муктаждык биринчи ошолорду карайсыңар деген жер бар да. Азыркы 309 да бул каралган. Ошондуктан жерлерде актив бардык адамдарга туура түшүндүрүп,
Misal üçün eç kaçan prezidentimiz, premierimiz, ministri жаман болсын деп. Берсек, аукционда нормально кылган болсок, баягы акча сайрында булата көтөрүлгөн болса, кайтып эле ошол акча айыл өкмөттүн бюджетине түшөт. Биз тез ВКС видеоконференция өткөрүп, маалымат алмашып, биз проблеманы жеткирип турабыз да. Бүгүн эле саат менен мага жөнөттүм, мен Мурат жаңа жөнөттүм, группаларга кетип атат. Россиядан келип аткан үрөн боюнча. Азыр министрликте ошо жана айтты го, депутат эжелер. Мен Россия сүйүндүм да, ушуга түшүбүз керек. Бул боюнча иштеп атабыз. Район республика боюнча бөлүнгөн акчага 30 000 тонна удобрение келет экен. Өзү 150 000 потребность экен да. Ошону көбүрөөк бөлүп бергенде биз заявканы бергенбиз ал жакка. Келген болса силерге кабар беребиз, жеткиребиз. Былтыры 2021 жылы 22 майда Улукбек Марифов келгенде көрсөттүк биз схемаларга чейин, проекттерге чейин болду, кабыл алынды. Бул Кудай кааласа ишке аша турган болуп, премьер-министр колдоду. Бүткүл дүйнөлүк банктын миссиясы, өкүлдөрү келди. Баштан аяк головнойдон мына немеге чейин, сиздердин жер канал алга спаска карайт да, жер канал. Ошондо коштук биз. Спа эмес, ватхоз эмес, бардыгыбыз бирбиз биз. Элге суу жеткизишибиз керек, максатчы. 10 километр каналды бетондой турган болду. Мен ол балдарды өзүм жаныма алып жүрүп, дрон менен. Баштан аяк съемка кылып, проект жасашып атат бүгүнкү күндө. 22 жылы проект бүтүп калса, 23 жылга планга кирди. Нургазиев каналы 10 куба болуп чоңойот. Башчага, 10 куб болуп көтөрүлүп, канал полностью реконструкция болот да. Реконструкция. 10 куба бата турган болот. Азыр 8 куба көтөрөт азыр каналчы. 8.30-га баса турган болсоңуз, 8.5-ды басып, 8-600 куб баса турган болсоңуз, канал ачылып кетсе, 8 куб суу бирөөдүн жөн алып кетет да. Ол жагында ойлоңуздар. 10 кубага чоңоюп атат. Туннелди кичинеде, туннелден батпай калат деген ойда вопрос жок. Туннелдин ичинде биз кирип чыга берип, туннелдин ичинде биз айлап жүрөбүз экен, мат ремонтточу. Баштан аяк киребиз, кайтып чыгабыз. Кирип, кантип туннелге батпай калат экен депчи. Биз өлчөп чыктык ояктарын. Туннелге батат. 10 куба. 14 күн алды. Назарбаев жаңы чек иштеген боюнча 23 күн алды. Абдыкалык Муркамулду эски айылып жүрүп 14 жылдан бери, ошо 9 жыл берди. Ашырыпты деген булан ошо 14 жылдан бери калган айылын 8270 сом буга берди. Саматов Басан 36270 сом айыл жазган экен. 36.270 сом алды, толук. Сулайманов Равшан 28.560 сом, 5 жылдан бeri кошуп алган бул иштеген. Сулайман Тойчу деген мурда иштеген 7400 сом алды. Тилеге ошо 18 жыл иштеген экен 4400 сом алды. Хамидов Эминжан булам 19 жыл иштеген айылдан 4000 сом алды. Muratcan Ulu Şahır 18 Mart'ta 2000 aylık. Varlığı 163.226 satılığa başlamış.